Садыр Жапаров да айтып атат, ошо кече күнүчү маалымат жыйынында мен ажыдарга айланбайм депчи. Анан буга чейинки президенттер деле ушундай эле убадаларды айтып келишкен. Бул ирет эмне себептен биз Садыр Жапаровго ишенишибиз керек? Адам үмүт менен жашайт, ишеним менен жашайт дегендей, эч качан бул көкүрөктөн үмүт менен ишеним өчпөйт. Үмүт менен ишеним өчкөндө адам бой таштап салат. Мына атасы баласына акыл айтканда ошентип айтат. Кыйналып мүңкүрөп турганда айтат. Башыңа иш түшүп атканда айтат. Үмүтүңдү үзбө депчи. Ансыкандай биз ар дайым үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Эгерде мурун деле ушинтпеди эле азыр ушинтет десек, анда бул үмүт түзгөнгө барабар болот да. Анда парламентаризмди мына уланталы десек, партиябыз жарабай атса, эмне кылалы, тентип кетелиби? Ошондуктан мен үмүт деп айтам. Экинчиден, дай, чисто философский да. Садыр Нуркожоевич мен да сүйлөшкөндө өзү дагы элге байма-бай айтып атат. Мен жана акыреттегидей дегендей да, акыреттиңди ойлой жүр деп коет го мусулманчылыкта. Акыреттен жооп бересиң, азыркы кылган ишиңдин баарын жасап атканда акыретти гана эстеп кой деп. Ансыгандай Садыр Нуркожоевич дагы мен да өзүм өз оосунан уктум 3-4 жолу. Мен келгенимди эмес, кеткенимди эсимен чыгарбашым керек депчи. Бул сөздүн аркасында чоң бир жоопкерчиликти сезем деген сөз бир сөз менен эме түшүндүрүлүп атат да. Кеткени деген ошо сый урмат менен реформаны жасап, карыздан кутулуп, экономиканы өстүрүп, азыркы чачылып аткан элди бириктирип, азыркы тирешип турган баягы бир саясий топторду бириктирип, баарын бир ынтымакка чакырып, анан бир жакшы бир адат, жакшы жөрөлгө, жакшы бир нерсени жасатып коюп анан кетсе, бул киши бактылуу болобу дейм да. Же болбосо эгерде баалуулуктан болот. Жок, мен баланча байлык топтошум керек, мен анан баланча тууганымды баланча өстүрүшүм керек деген баалуулукту болсо анда эле бүт, анда эле болбойт. Баягы айткандай өзүнүн кеткенине ар дайым ойлой жүрүш керек. Келгенин эмес, кеткенин. Ар дайым мына ар бир адамдын, инсандын. Мен деле дайым ошондон мындай ориентир кылам да. Кокуй эл эмне дейт, кокуй эл эмне дейт деп мен эки оюмдун бири ошол. Эл эмне дейт, эл эмне дейт. Ансыгандай ошо жоопкерчилик ошол. Эл эмне дейт? Эл мени, эл деген эл каргап эле коет. Ал таш алып ыргытпаса деле ниет эле кылып коет, айт жаман экен. Ошондуктан элдин батасын алып туруш үчүн болгону бир эле чоң жоопкерчилик. Бул таза болду. Таза бол, калп айтпа. Бардыгы жүрөгүң менен болсун. Анан ошондой эле эл сага ишенет, эл батасын берет. Ошентип мына Садыр Нуркожоевич жаш эл экиде. Эми бир сурок, азыр Конституцияда бир эле сурок болот. Анан бир сурок отуруп, андан кийин мындай элди аралап жүргөн жакшыбы, же элден качып, минтип оолак болуп жүргөн жакшы. Ошол бакытпы эмне? Ошол таалайбы? Ошол телегей тегиздикпи? Эми аны түшүнүп атса керек. Мына түрмөдө 3,5 жыл отурду. 5 жыл сыртта жүрдү мигранттар менен жашап. Жанагындай баягы кыргызда айтып коет жакындары өлгөндө, кан жутту деп. Кан жутту. Анан ошонун баардыгы элдин көйгөйүн көрүп атты. Анан карапайым эл момунда мына 99% Садыр Жапаровду карапайым эл колдоп чыкты. Жанагы стройкада иштегендер, таксовать эткендер, квартирада жашагандар, ошолор жана үмүт дегенде үмүт артты. Ошо эч кимисине ишенбей калдык. Ушул бир ишенсек сага, болбосо эми шорубуз катыптыр деген ниет менен алып келип атса. Анан ошолордун дагы бир энергиясы, ошол адамдардын дагы бир космос, алар бүт таза адамдар бул жери. Ошолордун энергиясы менен келип аткан адам анан аларды кайра кантип алдайт? Аларды алдаса, анда билбейм. Ошондуктан жанагы Садыр Нуркожоевичтин жоопкерчилиги мен ойлойм да кээде. Ушул мурунку президенттердикинен да бир 2 эсе чоңбу депчи. Анткени мурунку президенттерди бирөөнү бир окумуштуулардын кланы алып келген, Москвадан сүйлөшүп Акаевди. Кийинкисин дагы бир клан алып келген, кийинкиси дагы бир топ менен келген. Айтар, анан кийинкисин преемник кылып атанбай отургузуп койгон. Мунда жалпы эл булкунуп туруп эле алып келип чыгарып отургузуп көрдүңөр эмне болду. Эми ошентип аткан киши кайра эле баягы ойт берсе, мен ойлойм. Мен көзүм ачык эмес да, билбейм, бирок мен дагы үмүт артып ишенип атам.